Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Азыр катышуучулар көбүрөөк катышсын. Азыр бул жерде 6 гана мугалим катышып атат. Венера Жаманкулова, микрофонуңузду өчүрө алсаңыз. Саламатсыздарбы? Мен сабагын баштай берсем болот да? Улан агай кире элек да. Эжекелер, мен сабакты баштай берсем. Демонстрация экрана кылып туруп. Сиздер менен Байматова Оксана, информатика мугалими, Акбулак гимназиясында иштейм. Бүгүнкү өтүлө турган темабыз Learning Apps деген программада иштөө. Learning Apps деген программада иштеш үчүн биринчиден Google сервисине киребиз. Суңуздарды өчүрүп койсоңуздар. Кое берейинби? Микрофонуңуздарды өчүрүп койсоңуздар. Кимдин микрофону тамып турат азыр бул жерде? Google сервисине киребиз дагы Learning Apps тиркемесинде иштеш үчүн бул жерге кирип Learning Apps деп жазып алабыз. Англис тилинде learningsapps.org деп жазып алабыз. Бул learningsapps.org приложениясында көптөгөн интерактивдүү тапшырмаларды аткарсак болот. Бул жерге киргенден кийин биз сөзсүз түрдө каттоодон өтүшүбүз керек. Эгерде каттоодон өтпөгөн болсоңуздар, каттоодон өтүшүп алыңыздар керек. Каттоодон өтпөй туруп деле иштесеңиздер болот, бирок анча-мынча тапшырмаларды аткара албай каласыздар. Бул жерде каттоодон өтүү оңой эле. Бул жердеги кирүү деген баскыч бар, ошол жерден киребиз. Ошол жерден кирип катталсаңыздар болот. Мен азыр бул жактан сиздердин олчакеге чылдырып коеюн. Бул жерде мен башта катталганмын. Мына Шахзада деген ат менен катталганмын. Бул жакка киргениңиздерден кийин бул жерден все упражнения дегенди басасыздар. Все упражнения деген басканда бул жерде бардык сабактар бар. Мисалы үчүн английский, астрономия, биология, все категория, география деген бул жерде бардык сабактар бар. Бул жерден мен математиканы алайын биринчи. Математиканы алсак, математикада дагы бул жерде ар кандай бөлүмдөр бар. 1-класс, 2-класс, 3-класс, комбинаторика деген бардык бөлүмдөр бар. Мен 1-класстын математикасын дагы упражнениени алайын көнүгүүнө. Бул жактан биз мына төмөн жакка түшөбүз дагы. Состав чисел дегенге кирейин. Мисалы үчүн сиздерге бир мисал көрсөтүп берейин. Бул жакка киргенден кийин бизге мындай болгон
тапшырмалар берилет. Ушул тапшырмаларды иштегенибизде биздин сүрөт ачылат. Мисалы үчүн 13 саны чыгыш үчүн биз кайсы санга 8ге 5ти кошсок 13 чыгат. Мына чакмакты басабыз. Андан кийин 5ге 8ти кошсок 13, дагы 7ге 6-ны кошсок 13, 7ге 6-ны кошсок 13, 6-га 7-ни кошсок 13, мындай кылып туруп 13 чыга турган сандарды мына жерде суммаларын карап таап алабыз. Ал эми мына жерде 14 чыга турган сандарды карайлы. 7ге 7-ни кошобуз. 9-га 5-ти, 9-га 5-ти кошобуз. Дагы бул жерде эми 12 чыга турган сумманы карайлы. 8ге 4-тү кошобуз. 6-га 6-ны кошобуз. 8ге 4-тү, андан кийин бул жерде 4-кө 8ге 3-тү кошобуз. Бул жерде мына ката кетип калдыңар дейт. Мен адашып кетип ката басып алдым. Бул жерде кызыл чыгарып койду. Бул жерде дагы эми 11 чыга турган сандар. 8ге 3-тү кошойлу, 7ге 4-тү, 2ге 9-ду, 9-га 2-ни, дагы эми бул жерде 14 чыга турган сандар калыптыр. 6-га 8-ди кошобуз. Дагы бул жерден эми 6-га 5-ти кошсок 11, 7-ге 5-ти кошсок бул жерде азыр адашып кеттик. 7-ге 5-ти кошсок бул жерде 12, мына 12-ни, 9-га 3-тү кошсок 12, 8-ге 6-ны кошсок 14, 4-кө 9-ду кошсок 13 саны калыптыр. Бул жерде 4-кө 9-ду кошобуз 13. Аны бул жерде биз бир ката кетириппиз. 8-ге 3-тү кошсок бул жерде 12 саны. Муну мындай кылып бассак, мындай болуп биздин сүрөт ачылат. Мына жерде бир ката кеткен үчүн бул жер ачылбай калды. Ушундай кылып туруп окуучуларга тапшырмаларды жөнөтсөк болот. Андан кийин бул жерден биз мына төмөн жакка түшсөңүздөр, мына ал Learning Apps деп бул жерде шилтемеси турат. Ушул шилтемени копировка кылып басабыз дагы WhatsApp группаларга жөнөтөбүз. WhatsApp группаларга жөнөтсөк, окуучулар ушундай кылып эле ачып алып иштесе болот. Андан тышкары мен сиздерге Google сервисинде тапшырмаларды түзгөндү үйрөтөйүн. Анын үчүн биз Google сервисине киребиз. Google сервисине кирип, Google формада онлайн тесттер түзөбүз. Анын үчүн биздин аккаунтубуз болуш керек. Аккаунтубуз болгондон кийин мына жерде аккаунттун жанында 9 чекит турат. Ушул 9 чекитке кирип, бул жерден диск дегенге киребиз. Google диск дегенге киргенде, бул жактан биз мышканын жагын басалайын. Бул жерден создать дегенге киребиз. Бул жерден еще Google форма дегенге киребиз. Бул жерден Google форма дегенге кирсек, бул жерден новая форма дейт. Бул жерге биздин тестибиздин атын жазып койсок болот. Мен мисалы үчүн технологиядан дагы сабак берейин. Жумуртка деген теманы берейин. Мен клавиатураларым алфавит арабча болуп калыптыр, ошон үчүн бир аз таңгалар таппай калтам. Жумурткадан жасалган тамактар. Жумурткадан жасалган тамактар дедик. Бул жерге төмөн жагына биз дагы неме жазып койсок болот, описание. Мына 5-класстар үчүн, 6-класстар үчүн деп кааласаңыздар, бул жерге описание жазып койсоңуздар болот. Ал эми бул жерге вопрос без заголовка деген жерге биз окуучунун аты жөнүн жазабыз. Окуучунун аты жөнү. Аты жөнү. Ал эми вариант деген жерге бул жерден один из списка деген жерден текст деген тандап алабыз. Ошондо окуучулар бул жерде краткий ответ берет да. Бул жерде обязательный вопрос дегенди жандырып коюшубуз керек. Окуучу качан аты жөнүн жазганда ушул тестке кире алат. Андан кийин мына жерге плюс коебуз дагы. Классы дейбиз. 5-А класс, Б класс болуп бөлүнүшөт да кээ бирки класстар. Классы дейбиз дагы. Бул жерден дагы вариант дегенге кирип, один из списка дегенге киребиз дагы. Текст дегенди белгилеп коебуз дагы. Бул жер дагы обязательный вопрос деп белгилейбиз. Андан кийин төмөн жакка дагы түшөбүз. Бул жакка түшүп туруп, эми биз
мектебин да жазып койсок болот. Кээ бирки мугалимдер 1-2-3 мектепте иштешет, кээде 2 же 3 мектептерде администратор болуп иштеши мүмкүн. Бул жерде мугалимдер каттап коеюн. Эми мектеби деген жерди дагы биз вариантка киребиз дагы. Бул жерден биз текст дегенди тандап алабыз. Бул жакка дагы краткий ответ окуучулар жооп берет. Андан кийин биз башында настройка кылып алышыбыз керек. Бул жерде настройка деген бар. Настройка дегенге кирип, бул жерден окуучу бир эле жолу кирип, башка кире албаш үчүн мына жерде окуучу бир эле жолу кире турган жерге галочка коюп коебуз. Андан кийин бул жерде тест дегенге киребиз. Тестке кирип бул тестти белгилейбиз. Андан кийин окуучу сразу тестке жооп бергенден кийин сразу жоопту көрүш үчүн олорду белгилеп койсоңуздар болот. Ответти туура жооп эмес жоопторду өчүрүп койсоңуз да болот. Бул жерден окуучу жообун гана көрө алат. Эми сохранитти басабыз. Сохранитти баскандан кийин бул жерден плюс белгини бассак суроолор кошулат. Плюс белгини басып, биринчи вопроско видео кое алсак болот. Видео коюш үчүн биз бул жакта жанын карасаңыздар видео деген турат. Мына плейге окшогончу. Ушул жерди бассаңыздар видеолор чыгат. Бул жерден YouTube'дан, мисалы үчүн мен Байматова Оксананын жумуртка жөнүндө тамактар деген видеосун карайм. Байматова Оксана. Сиздер башка бирөөнүн видеосун колдонсоңуздар да боло берет. Кайсы видеону колдонсоңуз, ошону колдонуп койсоңуз боло берет. Мен бул жерде Байматова Оксананын жумурткадан жасалган тамактар деген видеосу бар эле. Ошол видеону коеюн. Сүт жана сүт азыктарынан бул жерде видеолорум аралаш болуп кетиптир. Башында эле болгон болчу видеом. Сүт жана сүт азыктарынан жасалган тамактар деп буну койсок деле болот. Азыр бирок темабызга туура келбей калат да. Mikrofonuңузду өчүрүп алсаңыз, эжеке. Кимдин микрофону жанып турган болсо өчүрүп алсаңыздар. Бул жерден эми каалаган бир видеону кое алсаңыздар болот. Мен азыр жумуртка жөнүндөгү видеом таппай калдым. Бул жерден мен мисалы үчүн санарип мугалим Оксана жок. Телефондо онлайн тест түзүүнүн оңой жолу дегенди коюп койрен. Сиздерге мисал катары мен видеому таппай калдым. Бул жерден эми выбрать дегенди басабыз. Басып туруп ушул жерде видео. Ушул видеону көрүп, тесттеги суроолорго жооп бергиле деп туруп жазсаңыздар болот. Андан кийин төмөн жакка түшөсүздөр дагы эми бул жакка суроолор жазабыз. Эми бул жакта менде даяр суроолор бар. Дүйнөдөгү эң оор жумуртка канча грамм деп жазайлы. Эми төмөн жагына вариантка мисалы үчүн 454 грамм, андан кийинкисине 200 грамм, андан кийинкисине 150 грамм, дагы плюс кете бересиздер. Бул жактан энтерди бассаңыздар,
600 грамм деп жазайлы. Эгерде ашыкча болуп кеткен болсо, мына жердеги X дегенди бассаңыздар, бул өчүп кетет. Удалить дегенди бассаңыздарчы мынеке. Эми бизде мына жерде 3 жууп калды. Эми бул жерден анын төмөн жагына түшүп, ответы дегенди басасыздар. Басканда ушул суроого канча балл берейин дейт. Мен 1 балл берейин дагы, туура жоопту белгилеп коюм. 454 дегенге мындай пичка коюп коебуз. Бул жерден готово дегенди басабыз. Андан кийин бул жерге обязательный вопрос дегенди койбойбуз. Эми ол жакка төмөн жакка дагы түшөбүз. Түшүп туруп, бул жакка эми картина коюп туруп дагы суроо түзсөңүздөр болот. Анын үчүн жанындагы мына жерде картинаны басасыздар. Картинанын сүрөтүн бассаңыздар, бул жерден обзор чыгат. Бул жерден обзорго киресиздер. Обзорго кирсеңиздер, сиздердин компьютериңиздеги видеолор, сүрөттөр чыгат. Бул жерден мен локальный диск, бул жерден 1 сентябрь каалаган бир суроону берейин. Нандын сүрөтүн жазайын, коеюн. Открытьты бассак, бул жерге нандын сүрөтү түшүп калат. Эми бул жакка мына жерге суроосун жазабыз. Нан эмнеден жасалат дейли, эмнеден жасалат. Бул жакка эми жоопторуна ундан, төмөн жагына күрүчтөн, жүгөрүдөн деп коюн. Жүгөрүдөн деп койсок, эми бул жактан туура жоопту ундан деп белгилеп коелу. Кирбейсиңби? Ответы дегенге киребиз. Бул жакка балл коебуз. Балл коюп туруп, бул жакка туура жооп, ундан деп туруп, мына готованы басып койсоңуздар болот. Кимчи жасадылар эле. Кылып туруп тесттерди, онлайн тесттер түзсөңүздөр болот. Бул мындай тесттерди түзгөн видеолору менин YouTube каналымда бар. Эгер кааласаңыздар, сол жактан көрсөңүздөр да болот. Эми ушул тесттерибизди, 3 суроодан турган тестибизди мен окуучуларга кантип жөнөтөбүз. Мына өйдө жакка чыксаңыздар, бул жакта отправить деген бар. Мына өйдө жакка чыкса, отправить деген бар. Отправить киргениңиздерден кийин ортодо копировать ссылка деген бар. Микрофонуңуздарды өчүрүп коюңуздарчы. Бул жерден эми могул жерди карайсыздар дагы, копировать дейсиздер. Ссылканы басып туруп, окуучулардын WhatsApp группасына жөнөтүп койсоңуздар болот. Окуучулардын WhatsApp группасына, мисалы үчүн, WhatsApp'ты компьютерге ачып алсак болот, WhatsApp группага киребиз дагы. Бул жерден мен Сайра Жороева дегенге жөнөтөйүн. Сайра Жороева дегенге жөнөттүм бул жерде. Бул окуучу, бул Google форманы басканда эле ачат. Ачкандан кийин бул жерден жооп берет. Окуучунун аты жөнүн жазат бул жерге. Сайра Жороева. Классы 5 класс. 5 А класс дейли. Мектеби Акбулак. Эми бул жакта могул видеону көрүп, мына жерге мен суроо жазбай койгон болчумун. Видеону бул жерден окуучу көрөт. Андан кийин видео жөнүндө бул жакка оюн жазса болот. Дүйнөдөгү эң чоң жумуртка 454 грамм. Нан эмнеден жасалат? Ундан. Андан кийин бул жерден отправить дегенди басып коет. Отправить дегенде бул жерде окуучу баллын көрүп калат. Бул жерден бир суроого туура жооп бериптир. Бирөөнө эле балл коюппуз, кийинсине балл койбопуз. Ушул жерде баасын дагы өзүңүздөр балдарын карап койсоңуздар болот. Андан кийин бул жактан биз эми окуучулардын ответин көрөйлү. Бул жакка төмөн жакка, жогору жакка чыксаңыздар,
Ответы деген чыгат бул жерде. Бул жерде басылып калыптыр менде. Ушул жактан жоопторун көрүп алсаңыздар болот. Мен азыр бул жерде экранды закрыть этип коеюн. Эми бул жакта ответы дегенди карасаңыздар, бул жерде бир окуучу жооп берген. Бул жерде мына диаграмма түрүндө берилген. Эгерде таблица түрүндө көрө турган болсок, бул жердеги плюс деген жашыл белгини басабыз, создать таблицу дегенди басып, бул жерден создать дегенди белгилеп коебуз. Создать дегенди белгилеп койсок, бул жерде мынакей бир окуучу жооп берген. Ушул жерде окуучуларыңыздардын жооп бергенин билип алсаңыздар болот. Кимде суроолор бар? Суроолор болсо берсеңиздер, микрофонуңуздарды тамызып алып берсеңиздер болот. Мени угуп атасыздарбы? Саламатсызбы, Оксана? Саламатчылык. Ушуну видео кылып тартып жиберсең болчу болго? Видеолорум бар YouTube каналдачы. Сиз кайсы группадан кошулдуңуз? Шуну ачып. Менби онлайн группасынан эле. Онлайн группасында бар. Мен азыр мына вебинар бүткөндөн кийин Learnings Apps боюнча дагы катталуу, тапшырмаларды иштөө боюнча дагы видеом бар. Аны дагы жөнөтүп коем. Анан Google формада 3-4 видеом бар. Окуучуларга картина кошуп, видео кошуп, тесттер жөнөтүп. Биринчи класстан 4-класска чейинки аябай жакшы неме экен да. Сабак болду да. Мына азыркы сабакчы. Ошо жакшы экен да, тести балдарга үчүн, үйдө турган. Тестти сиз YouTube'дан кайсы окуучуларга видеону жөнөтүп аткан болсоңуз, ошо видеону биринчи башына коесуз дагы. Ушул видеону көргүлө деп туруп, аягына сиз ошо суроолор берип койсоңуз эң жакшы болот да, окуучулар менен кайтарым байланышкачы. Ошо сон болот экен да. Ошол эле видеонун ичинен эле не болду, анан не деди деген катары. Видеону башка жөнөтүп турбастан эле ошол жерден эле жөнөтүп туруп, бул жерден суроолорду түзүп койсоңуз болот. Видеону сиз башта бир көрүп алышыңыз керек да. Рахмат. Жакты. Рахмат, ишиңизге ийгилик. Дайым эле ушундай көп ситуациядан чыгарып жүрө бериңиз. Ден соолугуңузду берсин. Рахмат. Дагы кимде кандай суроолор бар? Суроолор болсо бериңиздер. Саламатсызбы? Саламатчылык. Ушул видеону запись болсо эгер кайра жөнөтүп кое аласызбы? Ооба, жөнөтүп коем. Ушул группага жөнөтсөңүз. Макул. Рахмат жоң. Неме телефондон түзсө болор же сөзсүз компьютерде түзүш керекпи буну? Телефондо түзсө дагы болот. Телефондогу видеом дагы бар эжеке. Аны дагы жөнөтүп коем силерге. Макул. Макул. Дагы суроолор барбы? Телефондо дагы кудум ушундай кылып эле видеону коюп, суроолорду түзүп койсоңуздар болот. Телефондогу вариантын дагы YouTube каналыма жүктөп коем эжекелер. Неме үйдө неме компьютер жокшо телефонду эле үйдө түзүп жөнөтүлгенге деп сурадым эле да. Ооба, аны үйдө кээде маршруткада отуруп дагы түзүп койсоңуздар болот. Көчөдө кетип атканда деле бош болуп кайсы жакта телефон колдонсоңуз, Макул, рахмат. түзүп койсоңуздар болот. Рахмат. Анда саламатта калыңыздар. Мен сиздерге группаларга видеолор жөнөтүп коем. Суроолор болсо кийин деле личкага жазсаңыздар же YouTube каналдагы видеолордун комментарийине жазсаңыздар, мен жооп берүүгө аракет кылам. Эжекелер, Ийгилик. Макул эжеке. Макул, ишиңизге ийгилик. Рахмат, саламатта кал. Баайлы болуп эжеке.
Мен байкамын ойлонсам да, ол виза менен Somali Aybatsın, senin özün canına kadar sen zavsın bakar. Cumali'de piyasası çeşme dedi. Cumali'de olsun kağızlarını yeter türleri tuttu. Listenin iki paskalı dispol değil mi oyunlara? Mamliket telefon. Sizler var mısın benim tanıdı, birinci sayıda var. Азыр неме кылдым да. Fatmaja менен сүйлөштүм. Onda o altı